Алейкум. Арыбаңыздар, асыл апалар, кандайсыздар? Кайрадан эфирде көрүшүп турганыма кубанычтамын. Барыңыздарды бала тарбиялоодо, балдардын түйшүктөрүндө бирге эмгектенип атканыбызга дагы бир чети кесиптеш болгондой сүйүнүп турамын. Анан экинчи жагынан балдардын азыркы учурдагы айрыкча өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрү, биздин тилибизди албай жатканы, сиздердин суроолоруңуздар ушулар боюнча бүгүн кеп курабыз. Бүгүн аябай өспүрүмдөр эмне үчүн окуйт, кантип бала чоңойгондо окубай коет, кантип окутсак болот, ушулар тууралуу сүйлөшөбүз. Анан эфирдин аягында мен сиздерге сөзсүз жага турган сюрприз даярдап койдум. Аягына чейин сөзсүз көрүңүздөр. Бул жерде баланы чоңойтуу эрежеге жеткиргенде кыйын болуп калганын көбүбүз көрөбүз. Ошого жараша биз кантип мамиле кылсак балдарыбыз бизди уга турган болот, чоңойгондо өзү эле билип окууга кызыга турган, билимдүү болуп, келечекте өзүнүн ордун таап, азыркы заманда бат эле өзүнүн кесибин таап кете турган болсо, ата энеге күйүмдүү болсо, ушулар тууралуу сүйлөшөбүз. Бизге тема катары балдардын, өспүрүмдөрдүн окууга эмнеге кызыкпаганы жана кызыкканда кантип биз баланы шыктандырабыз, мотивация беребиз. Себеби баарыбыз эле балам мыкты болсо экен, кызым билимдүү болсо экен, чоң жерлерде иштесе экен, жана балдарым кийин зарыкпай жашаса экен деп ойлойбуз. Ошону кантип ишке ашырабыз, ошолор тууралуу бүгүн эфирде өтөбүз. Анда баарыбыз биргеликте слайдтарга көңүл буралы. Себеби биз баланын жүрүм-турумун түшүнүш үчүн, балдарыңыз эмне үчүн окубай атканын билишиңиз үчүн сөзсүз балдардын курак психологиясына, башкача айтканда кайсы жашта баланын мээси кантип өнүгөт, эмне үчүн бала мындай болуп калат, эмне үчүн деген сиздердин эң көйгөйлүү суроолоруңуздарга бүгүн жооп беребиз. Көпчүлүк сабактардан мындай маалыматты ала албайсыздар. Көптөгөн мектеп, университет, башка жерлерде деле атайын баланын өнүгүүсүнө арналып мындай сабактар өтүлө бербейт, айрыкча ата энелер үчүн. Андыктан бүгүн аягына чейин көрүңүздөр жана жагымдуу белек тутуп алсаңыз болот. Анда биз баштадык. Биз слайдтарды көрүп, теманы түшүнө алабыз, андан кийин суроо жоопко орун беребиз. Азыр беш өткөндө баштайлы. Кайсы эне чын жүрөктөн балам кыйын болсо экен, кызым тарбиялуу болсо экен, кийин балам күйдүрбөсө экен, кызым артынан сөз укпасам экен деп күнүгө тиленип жашайбыз да. Ошол үчүн биз кандай туура иш аракеттерди аткарышыбыз керек. Деги эле азыркы жашоодо билимдүүлөр көбүрөөк акча таап атышат, каалагандай ийгиликтерге жетип атышат. Ошого балдарыбыз кантип үндөсөк болот? Себеби аларды оку десек деле окубай, ошону айтсак деле түшүнбөй, анан кыйкырууга, бакырууга туура келип, антсек андан бешбетер укпай койгондорун көрүп атабыз да. Ошондуктан бүгүнкү тема балдарды кантип биз өспүрүмдөрдү айрыкча окууга кызыктыра алабыз, эмне үчүн алар окубай коет. Ушуга киришели, анда эмесе бир кыйла топтолуп калдык. Бүгүн биздин тема өткөл курактагы өспүрүмдөрдү кантип окууга кызыктыра алабыз. Эмне үчүн бул тема? Себеби кичинекейинде бала ата энеден көп эле көз каранды болот. Апасын шунчалык жалдырап карап, апасы эмне десе ошону толук бойдон 100% туура деп эсептеп, апасынын айтканынан чыкпай, ата энесинин айтканын кылып, бул өспүрүм куракка чейин баладай табиятта болот. Бирок өспүрүм курак деп бул 11 жаш, кыз балага 9-10 жаштан, эркек балага 12 жаштан баштап эрежеге жетүү, бойго жетүү же болбосо өспүрүм куракка кирүү мезгили башталат. Бул өткөл курак деп да аталат, переходный возраст деп, переходный кризис деген бар. Эмне үчүн бул маанилүү? Себеби биз балдарыбызды жакшы инсан болсо экен,
кийин элестетип келечекте аябай сонун иштерди иштесе экен дейбиз. Бирок ошого кадам таштаган чоң адамга айлануу мезгили өспүрүм курак болот экен. А бирок өспүрүм курактын өзүнүн кыйынчылыктары бар. Эң кыйын учур ушул адам баласынын балалыктан чоң адамга айлануу. Кандай чоң адам болуп кетет? Жакшыбы, жаманбы? Билимдүүбү же билимсизби? Анан ата-энелерди кыжалат кылган ошол жакшы эле окуп келе жатып, аябай жакшы эле аракет кылып атып, ушул 5-6 класстан баштап окубай койгон балдар. 6-7ге келгенде такыр окууну таштап койгондор. Ушул учурда биз какшап эле айтабыз. Окуп алсаң жакшы болот балам. Ушуну билип алсаң эртең келечегиң кең болот деп. Бирок негедир балдар жасабайт ошону. Кылбайт. Окугусу келбейт, жалкоолонуп, көчөдө ары бери басып, достор менен эле алек болуп, азыр болсо телефон менен эле алек болуп, ошого өтө көп суроолор, өтө көп баш оорулар, өтө көп ата-эненин шундай жүрөктү ушундай сага турган кыжалатчылыктар ушул өспүрүм куракта. Анан өспүрүм куракта бала ата-энесин тоотпой калат, айтканын кылбай калат, телефон чалса албай коет, өзү кайша сүйлөйт, үйдөн качып чыгып кетем, эмне кыласыз, кылбайм деп, эми чоңоюп алгандан кийин башка бале болуп, же бирөөгө айта албайсың, же айтканды кыла койбойт, солдоюп чоң болуп, же урушсаң өтпөйт, уурсаң өтпөйт. Ушундай учурда кантип анан башка ата-энелер балдарын окууга шыктандырып атышат, кызыктырып атышат. Ушул аябай маанилүү да. Ошого бул учурдагы сабак ар бир ата-энеге маанилүү. Эгер балдарыңыз кичинекей болсо, азырдан балдарыңызды даярдап башыңыз керек. Эгер балдарыңыз дал ушул өспүрүм куракта болсо, анда сизге майдай жага турган сабак болмокчу. Андыктан биз темабызды атадык. Андан кийинки слайдка орун берели. Демек, өспүрүм өткөл курактагы балдарды кантип окууга кызыктыра алабыз. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ал үчүн демек өткөл куракты так билишибиз керек. Кыз бала эркек балага караганда тез жетилет. 2-3 жылга тез жетилет. Ошого кыздарда 9-10 жаштан башталат десек, балдардыкы 12-13 жаштан дейбиз. Ошондо орто эсеп менен азыр бул жерде 11 жашты коюп койгонбуз. Кыз балада эрте жетилүү байкалат, эрте турмушка көнүү, баардык жактан кыздар чыйрак болушат. Эркек бала болсо бир аз кечигет, бир аз шашпайраак болот. Ошого кыз балада 9-10 жаштан баштап эле көңүлү чөгүп, мурдакыдай болбой, маанай бузулуп, анан бул жерде табияттан өзгөрүү, жыныстык жактан жетилүү башталат. Кыз балдардын ай өзгөрүү мезгили башталганда, аларда сөзсүз бул өспүрүм кез келиптир деп билсеңиздер болот. Анан ошол маалда кыздарыңыз тутулуп, кылгысы келбей, жалкоолонуп, уйкучу болуп, же болбосо кээ бирки кыздар кечке күзгү каранып, окууну такыр эле таштап койгон учур болот да. Кыздар эртерээк башталып, чачы менен алек, күзгү менен алек болуп, окуу деген экинчи планда калгандай. Анан биз бир нерсени айтсак, кулактын сыртында калгандай сезиле берет. Эми ушул учурда эмне үчүн мындай болот деп биз медицинага, психология илимдерине кайрылсак, алар бизге чечмелеп беришет. Негизги нерсе бул кыздарыбыздын, уулдарыбыздын баш мээсинде катылып жатат. Себеби инсан болуп, чоң адам болуп, калыптанып, токтолуп бүткөнгө чейин 21-22 жыл өтөт. Ага чейин ол 10-11 жашта булар эми баш көтөрүп, чоң адам болгусу келип баштаган болот да. Ал табияттан ойгонот. Мен башка адам болушум керек. Мен башкача, сизден айырмаланган, башка эч кимге окшогон уникалдуулук ушунда ачыла баштайт. Сабакка кызыкпагандыгы, мурунку ата-энесинин айтканын дароо эле аткарып, жакшы, адептүү, тартиптүү бала болгону, же ошондой кыз болгону унутулуп калып эле, такыр эле башкача өзгөрүп баратканы көпчүлүк ата-энелерди кызыгалат кылат. Бирок бул эмнеге десеңиздер, анын баш мээсине байланыштуу экен. Нейропсихология бул адамдын баш мээсинде кандай өзгөрүүлөр болот? Себеби адамдын бардык тулку оюн, иш аракетин, окууга кызыгуу, жүрүм турумун баарын баш мээ башкарат. Эң негизги биздин баалуу байлыгыбыз бул баш мээбиз болуп саналат.
Баш мээде дагы психика, адам психологиясы, жан дүйнөсү башкарылышы баары баш мээде өтө уникалдуу түрдө, өтө керемет түрдө Аллах Таала тарабынан жаратылган. Бул интеллект дагы баш мээде. Ошол адамзаттын интеллектин окшоштуруп жасалма интеллект азыр эмнелерди гана жасабай атат. Ойлоп чыгарып аны муну турабы? Эми ошол баш мээ өзгөрөт экен. Өткөл куракта баланын мээсинде гормоналдык жана социалдык жактан өзгөрүүлөр сөзсүз болот. Эгер балаңыз өзгөрүп калса, кызыңыз өзгөрүп калса, бойго жетип мурункудай болбой калса, бул жакшы. Жалпы жонунан туура эле өсүп жетилип келатат дегени билдирет. Мурдакыдай эле жаш балага окшош болуп калып кетип, өзүнүн оюн айта албай, ошол ойдон эле калса кайра бул бойго жетип чоң адамга айланбай калышы мүмкүн. Бул инфантилизм деген сөз менен, термин менен жаш бала майменки сыноо, өзүнүн эрки жок, ою жок, чечими жок, айрыкча эркек балдарга өтө зыяндуу. Ошого баягы жулкунган, бунтар деп коет, ушундай балдар, кыздар ушул учурда ар кандай өзүнүн эксперименттерин, реакцияларын кылганы норма эле болуп саналат. Көп ата энелер окууга кызыгуу жоголду дейт. Бул жерде окууну мурда көбүнчө өспүрүм куракка чейин бала апасы окуу деген үчүн окуйт. Эжекеси жакшы көргөн үчүн окуйт. Жана апасы, эжекеси мактаган үчүн окуйт. Жакшы көрүнүш үчүн окуйт. Анда эрксиз окуу, жаттоо, кызыгуу болот. Эми кээ бирки балдар бар, окууга өз негизин ачактан кызыккан. Булар кийинде эле окуунун адамдары деп коет, андай болушу мүмкүн, бирок алар аябай аз, 3% эле балдар болушу мүмкүн. Калгандары ушул убакта бир аз жыныстык жактан жетилүү, же гормоналдык жактан өзгөрүүдө жүрүм туруму өзгөрүп калышы, бул нормалдуу. Кыздар деле күзгүнү карап калышы нормалдуу. Демек, бул табигый көрүнүш. Кызыңызда өсүү, өнүгүү, өзгөрүү болуп баратат. Ал жыл өткөн сайын дагы да өзгөрөт. Эмне үчүн мындай болот? Эмне үчүн дегенде, сиздер мисалы баланын баш мээсине көңүл бурушуңуздар керек. Бул өтө баалуу маалымат. Ар бир эне билиши керек болгон. Муну биз, мисалы мен Москва академиясында балдардын психологиясы, адам психологиясын окуганмын. Азыр дагы психология боюнча магистратураны бүтүп атамын. Бул нерселерди биз, мисалы мен 15 жылдан бери ушул бала тарбиялоо тармагында жүрөмүн. 5 жылдан бери активдүү психолог, магистр катары ушуларды изилдеп, балдарга кандай таасир этет, баарын топтоп чыккам, сиздерге ток этер жерин айтып атамын да. Эми баланын эмне үчүн ушул убакта өзгөрүп калышынын себеби анын мээсинде экен демек. Мээнин алдыңкы бөлүгү бул префронтальная кора деп коет. Муну медиктер билет, нол жер да. 14 жаштан 25 жашка чейин дагы өнүгөт. Мындай туруктуу болуп турбайт да бир жерде, дайыма өнүгүп турат. Узак мөөнөттүү максаттарды түшүнүү кыйын. Бул деген бизде каны кызуу, Оливер мунун каны суюк деп кыргыздар айтканда, ошого бул жерде мээ биз ойлогондой, сиз ойлогондой, сиз күткөндөй, мен окуюн, мен 30га чыкканда Америкага барып иштейин, же Кыргызстанда деле азыр юрист болсо мынча айлык алат экен, мен ошон үчүн окуйн деп өзүн башкара албайт. Анын мээси буга жетиле элек. Ошого андай талапты кое албайбыз. Экинчиден, эмоция үстөмдүгү, лимбикалык система активдүү, бала көбүнчө эмоция менен чечим чыгарат. Биз көбүнчө эле эми биз эне болгондон кийин, ата болгондон кийин 30дан ашып калган болобуз да. Өспүрүм балдар барлар. Анан биз токтолгонбуз, көп нерсени эсибиз менен ойлонуп, кой муну кылайын, андай кылбайын. Мисалы, азыр деле сиздер атайын отурасыздар да, ушу баламдын психологиясын бир аз болсо үйрөнөйүн деп атайын отурасыздар, өзүңүздөрдү башкарып. Бирок балдар, өспүрүмдөр башкара албайт. Аларды эмоция башкарат. Сүйүнсө ошол жака кете берет, күйүнсө жатып алат. Көрдүңүздөрбү? Ошого баланы логика эмес, эмоция аркылуу кызыктыруу эффективдүү. Кайра эле бала, жаш баланы оюн менен окутабыз дегендей эле, буларга дагы эмоция болгондо дагы жакшы эмоция менен. Биз нотация окуйбуз, эс үйрөтөбүз, ал балага жукпайт. Аны ал түшүнбөйт, анын мээси ага жете элек. Бирок 21-22 жашка барганда балдарыңыз түшүнө баштайт. Ошого азыр мисалы орус тилин жакшы окуу десе окубай жүрө берет, анан Россияга баргандар апасынын менен
бизди окутуп койбой элеңиз, урушуп болсо дагы окутуп таштабай элеңиз деген учурлар болуп калат да. Учурда айтканда кылган эмес. Демек биз анын нормалдуу эле баланын өсүү өнүгүүсүндөгү нормалдуу көрүнүш экенин аңдап билип, ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. Эми балдардын кабыл алуу өзгөчөлүгү бар. Кабыл алууда аудиал, визуал, кинестет жана дигитал деген түрлөр бар. Сиздин балаңыздын кабыл алуусу кандай? Аудиал деген бул биздин кыргыздын куйма кулактары. Кээ бирки балдар сабакты ушундай угуп эле түшүнүп алат, айтып коет. Аны оку деп отурбашыбыз керек. Визуалдар көрүп, көп нерсени көрүп жакшы кабыл алат. Дароо эле ал үчүн чиймелерди чийип, таблица, схема, сүрөттөр менен көрсөтүшүбүз керек болот. Кинестет деген сөзсүз аны кармап көрүш керек, жыттап көрүш керек. Сөзсүз кармап көрүп, ошого тийгенде гана бала кабыл алгандар бар. Анан дигитал деген балдар көбүнчө, кээ бирки балдар сандар менен, мисалдар менен, маселелер менен бир нерселерди оңой эле проценттер менен иштеген балдар бар. Баш мээнин өзгөчөлүгү ар кыл болот. Ошого балаңыз кайсы түрүнө кирет билишиңиз керек болот. Эми бул жерде ушуларды эске алып, дофамин жана мотивация берүү. Өспүрүмдөрдү бир гана мотивация берип, алардын көңүлүн көтөрүп, дофамин деген бул бактылуулук гормону. Ошол бактылуулук гормонун берип гана укталабыз. Рахат гормону да. Жаңы нерселерди, жаңы жерге барып, достору менен бактылуу болсо, тандоо мүмкүнчүлүгүн берсеңиз, натыйжаны көрсөтүп берсеңиз, бул мотивация болот. Биз жөн эле окушуң керек, окубайсыңбы деп эле нотация окуй беребиз да. Жок, андан көрө бала, ошо өспүрүм балаңыз менен эмне кылсаңыз ал сүйүнөт. Ошол сүйүнүчтө көп нерселерди, мисалы жактырган кызын айтсаңыз сүйүнөт, ошолдон сөз баштап, анан жүр ушул жака барайлыбы, мындай кылалыбы деп, же досу менен сабак кылганды жактырат. Ушул методдорду карап чыгышыбыз керек. Булар бизге аябай чоң таасир этет. Мисалы менде деле эки өспүрүм бар, ошого бул жерде буларды мен колдонгонмун, натыйжаларын көргөнмүн. Анан балдарда өспүрүм куракта мен концепциясы иштей баштайт. Буга чейин атасынын айтканын кылып, апасынын айтканынан чыкпай, бала табияты таптаза бойдон ата-энесине багынып берет да. Апасы айтса туура деп. Бирок өспүрүм куракка келгенде анда анализ иштей баштайт. Ошого сиздин катаңызды таап, кайшы айтып, өзүңүз деле кылбай атасыз го. Атам өзү сигарет чегет да, чекпе дейт деп, ушул өзүнүн жеке ою чыга баштайт. Анан ошол эле учурда мен киммин? Мен кандай адам боломун? Мына мени кошпой колду, мына мындай кабыл албай койду, кыздар мени кошпой атат деген алака, мамиле биринчи орунга чыгат. Ошондуктан дагы окуу бул жакта эле калып кетет да. Кадип тил табышып, класста лидер болсо, класста кошулуп жүрсө, мамиле, маанай алдыңкы орунга чыгат. Мен киммин деген. Окуу менен өзүн таап берүү, бул психологиялык окуу менен жардам берсеңиздер болот. Сиз деле мотивация берип, мен муну жасай алат экенмин дегенге жардам беришиңиздер керек болот. Окусаң ошундай деңгээлге жетесиң. Мисалы, өспүрүмдөргө ораторлук чеберлик, чечендик өнөрдү сөз окутушубуз керек. Финансылык сабаттуулукту окутушубуз керек. Мен чоң кыздарымды ошол шаардагы ушундай курстар бар атайын, ошого берсеңиздер, өзү менен тең курдаштары менен, тең туштары менен аябай кызык окушат. Аны акчаны үнөмдөө, андай кыл, мындай кыл десең айтканды кылбайт. Ошондой курстарга жөнөтсөңүздөр, ал өзүн ошол окууда жакшы сынап алат да. Ошол нерселерди сөзсүз эске алышыбыз керек. Анан кийинкиси өспүрүмдү окууга шыктандыруунун 3 ыкмасын айтайын. Бул 3 ыкма нотация окуу, аны урушуп, айтып, деп эмес. Бул такыр башкача. Өспүрүмдү окууга шыктандыруунун биринчиси бул эмоцияны колдоо жана позитивдүү чөйрө түзүңүз. Эмне болсо дагы, мисалы, сырттан кирдиңиз, кадимкидей эле, келсеңиз үй чачык жатат, ортосунда жатып уктап калган өспүрүм болушу мүмкүн. Анда биз дароо эле кыйкырып бакырып киребиз. Эмне жатасың, дароо эле баарыбыз эле айтабыз, не балекет, үйдүн түсүн кара, үй эмес эле малкана болуп калыптыр, анын ортосунда жатасың деп. Биз көпчүлүк энелер 80-90% ушундай реакция кылабыз. Эми өспүрүм эмес, жаш бала болсо коркконунан туруп дароо жыйнай калат. Өспүрүм болуп бойго жетилип аткан белгиси ушул.
ал сизди уккусу келбейт, кылгысы келбейт. Ошондо айтып баштаганыңызда кайра тескери жыям да, кылам да, кыйкырбаңыз, бакырбаңыз деп баштайт. Демек менин балам чоңоюп атыптыр деп билсеңиз болот. Анын ордуна кирип, сабактан келдиңби? Жакшы келдиңби? Сабактарың жакшы эле болдубу? Досторуң жакшы деп жакшы эмоцияда, жакшы позитивде сөз баштаңыз. Эми мынулорду качан жыясың эми деп жакшы сыйлап сүйлөгөнгө өтөбүз. Бул переходный возраст ата-эненин дагы жаңы деңгээлге өтүшү. Биз ошого мажбурбуз. Андай кылбасаңыз, керели кечке конфликт болот, керели кечке урушасыз. Анан ал мурдактай сизге баш ийип бербейт. Анын өздүгү, эго ойгонуп баштаган, чоң адамга айланып баштаган, сиздин айтканыңызды кылбай эле койдум, мен башка бирөөнүн ишин кылып деле акча таап алам деп чыгып кетет. Уже моюн бербейт да. Ошого биринчи ал менен мамиледе анын көңүлүн таап, аны эмне сүйүндүрөт, ошодон тема баштап, жакшынакай сүйлөш. Эми мынулар дароо жыйып койсуң, мен аябай чарчап келдим эле, муну көрүп андан эмеспи, чарчап кеттим го деп адамча эле сүйлөшкө туура келет. Алардын мээси ушунчалык гормоналдык жактан нагрузкада болгондуктан өзүн да өзү башкара албай, өзү кыйналып аткан болот. Экинчиси, каталар үчүн сын айтпай, колдоо көрсөтүш керек. Келип эмне чарчап калдың балам? Чарчасак да бат жыя коелу ке, жарым саатта. Мен да бул жакты жыяйын, сен да дароо жыя койгун деп айта турган болсо кылат алар. Чоң эле болуп калдың деп, эгер ата-эне менен баланын ортосунда жакшы мамиле, бири-бирине сый мамиле, кичинекейинен туура мамиле болсо, бала угат. Андай болбосо, мурдатан урушуп, талашып, ата-эне баркын жоготуп, аброюн, авторитетин кетирип алган болсо укпашы мүмкүн. Бул жерде анда сиз өзүңүздү карап көрүңүз дагы, анан ошого жараша анализ бересиз. Үчүнчүсү, бул ушул ыкма балада коркуусуз аракет кылууга ишеним жаратышы керек. Мисалы, өтө отличник окуган, эң үлгүлүү болуп жүргөн балдар деле окугусу келбей калып, уйкучу болуп кеткен, телефонго алаксып кеткен учур болот. Баладан биз өтө мындай катасыз, идеалдуу жүрүм-турумду күтөбүз да. Мисалы, ушул жайда эле президенттик лицейде окуган балам, отличник болуп жүргөн эле балам, окуусу келбей, жазгысы келбей, мындай быйыл өзгөрүп калганын сездим. Себеби сөөк жарып, чоңоюп, үнү жуунуп, уже өспүрүм куракка кирип калыптыр да. Эрте жетилди. 12 жаштан баштап эле башталды. Анан эркек балдарда, кыз балдарда акселераторлор эрте жетилгендер бар, жана кеч жетилгендер бар. Эрте жетилген кыздар 9-10 жашта итек киргилеп тез жетилет, тез чоңоюп бат жетилет. Эркек балдарда 12-13 жашта эле бою шатырайып өсүп, үнү жуунуп, анан мүнөзү дагы жүрүм-турум өзгөрүп калганын байкайсыздар. Кээ бирки кыздар 12-13 жашта жетилет. Эркек балдар 10-11 класста өсүп, ошондо жетилет. Ошону караңыздар. Бул жерде эки түрдүү учур. Ошол жакшы окуган балам деле мурдакыдай тыпылдап кылып, оку десе дароо окуп калбай, быйыл өзгөрүп калыптыр. Өспүрүм курак келиптир да деп анан мен аны сыйлай баштадым. Ушуну кылып койсоң болот, эч кылгым келбей атат деп бир күн кечке уктады. Ал андай эмес болчу. Анан өзүн зордоп туруп анан жасады. Ушинтип эле жасап койсоң болот экен. Эми каалабасак да үйдү жашыбыз керек, каалабасак дагы кээ бир иштерди жасаш керек да балам десем. Ооба билем апа, мен ошону кыла албай атам да деп. Ал бала өзүн ар жагынан өзгөрүп калганын, мурдакыдай өзүн өзү башкара албай калганын сездим. Бирок зордободум, катуу тийбедим. Бирок айтсам, жакшы эле сый бойдон калды. Эгер андан аша чаап кетчү болсом, кыйкырып бакырып, сен эмне үчүн андай болбой калдың десе, анда сыйы кетип, менин кадыр баркым кетип, анын мени сыйлабай калмак. Мен андай болушту каалабаймын. Ошого өспүрүмдөр менен эч конфликтке барбай, сыйыңызды сактап калганга аракет кылыңыздар. Андан кийин алардын кичинекей жетишкендиктерин болсо да белгилеңиз. Бул аябай маанилүү. Бул учурда көп кыздар, балдар комнатасына кирип эшик жаап алып, мага киришпей эле коюңуздар, менин өзүм комнатам, тим коюңуздар деп үшкүрүнүп, уф деп, тарынып, тебинип, корс болуп, орой болуп калган байкайбыз. Бул анын ошо гормоналдык жактан өзүн өзү башкара албайт. Ошол баш мээсиндеги эмоция аябай мындай чувствительный, сезимтал болот да. Болбогон эле нерсеге
капа болуп башка эле бирөөнү айтып атсаң, мени айтып атасыздарбы деп сын пикирди такыр көтөрө албайт. Нерв системасы аябай жукка болот. Аны биз туура түшүнүшүбүз керек. Ал убакта өтө катуу кетпешибиз керек. Анан мындай анын жакшы сыпаттарын, жакшы аракеттерин сөзсүз баалашыбыз керек. Бааласаңыз ал кыйла тынчтанып, сизди угуп, сизди сыйлап калат. Анан баланын ар бир ийгилик тапшырма же жаңы көндүмү үчүн сөз менен мактоону баса белгилөөнү унутпашыбыз керек. Сен бул маселени өз алдыңча эле чече алдың го, уже үйлөнүп калыпсың. Сен уже чоңоюп калдың, бардык нерсе башың жетип калды, көп нерсени өзүң чечип калдың дегенди айта алышыбыз керек. Биз эң негизги биринчи жана жалгыз өтө туура эреже балдарыңыз, кыздарыңыз менен конфликтке барбаңыз. Ага кыйкырбаңыз, бакырбаңыз. Болду, ага чейин кыйкырган, бакырганда коркуп бала жүрдү, мындан кийин коркпойт. Үйдөн чыгып кетет, айтканы кылбайт же безирейип эле, унчукпай эле, укпай эле коет. Анан өзүбүз мындай өзүбүз уят болуп, аябай жаның чыгат да. Ошонун кереги жок. Ошого биз ага алдын ала апалар эстүү болуп аракетибизди кылышыбыз керек. Эми эмне үчүн бала укпай коет? Анын ушул нейропсихологиялык мээсинде өзгөрүүлөр, жыныстык жактан жетилүү, эгосунун ойгонушу, сөөк жарып, ал өтө тездик менен өсүп аткан болот. Анан мен киммин деп өзүн таппай калат. Мен кандай адам боломун? Мен эмнеге досторум кошпой атат? Коомдо мени ким кандай көрөт деп өзүнө өтө сын пикирде карайт. Анан ошондо анын ушул баш мээси көңүлдү кармоого кыйын болуп, өзүн өзү кармай албай, анан арам күчү деп коет, алар күчкө да толуп аткан болот да. Анан кош сүйлөп, орой сүйлөп, өзүн кармай албай, бакырып, инилерин жактырбай, ушундай учурлар көп байкалып калат. Жогорку эмоция деңгээли дейт. Бул дагы норма. Эч нерсе жакпай, кыздар деле чыртылдап, уф деп үшкөрүнүп, сүйлөнүп, ушул мурда андай эмес эле, азыр ушундай болуп калды деп, биз муну өзү ушундай экен, тим коебуз деп да калтырбайбыз. Бирок ал менен эрегишип кыласың деп анын айтканыбызды зордо өткөрсөк, баланы сындырып коебуз. Анан уйку жана чарчоо кадимкидей мээни таасирлейт. Булар тез чарчайт. Себеби мээ эмоцияны чоң адамга айланып, алардын кээде мындай өтө тез бат өсүп кеткенде кыздардын көз чанагы чоңоюп, көздүн яблочкасы деп коет, көздүн кареги жетише албай калганда көз зрение түшүп кетет. Кээде өтө тез өсүп кеткенде балдарда жүрөгү ошончо чоң денеге кан жеткире албай, жүрөк недостаточностьта кээде болуп калат. Жүрөгүм сайышып кетти деген балдар болот. Кээ бирки балдар өтө тез өскөндө, ал эмес өспүрүмгө чейин эле буттары таалып, буттары түнү менен таалыганын, бул күндүзү кальций өтө тез бөлүнүп чыгып, камсыз кылган, түнү болсо ошол нерсе мындай оруксунууну пайда кылат. Такымдын арты ооруп, буттары ооруп, ошондо кадимкидей массаж кылып, бутун мындай ушалап массаж кылсаңыздар жагат, анан ошол нерсе ооруну азайтат. Ушул нерселер бул табияттан организм ушундай болуп атат, өсүп жетилип атат. Анан ал өзүн өзү башкара албайт, биз ага нагрузка беребиз. Сен өзүңө жооп бер, кылбайсыңбы, антпейсиңби деп. Бул мээнин табигый көрүнүшү. Андан көрө булар көбүрөөк уктаганга муктаж болот. Эртерээк уктатканга аракет кылышыбыз керек. Ошондо бала мисалы беймарал нерви тынч болуп окуганга өтөт да, антпесе ал окуй албайт. Эми өспүрүмдөрдү ийгиликке жетелөө боюнча буларды сөзсүз жасашыбыз керек. Биринчи эрежени айттык. Өспүрүм балдар кыздарыңыздын өзгөрүп калганын көрдүңүз. Мурдагыдай болбой калды. Ал өзүнүн оюн айтып, мен кичине эмесмин, мага ушинтип эле бересиздерби, бул мага жакпайт, мен кылбайм деп өнөрлөрү чыга баштады. Анан ушул учурда анын жакшынакай адам болуп кетишине, татыктуу инсан болушуна биз жардам беришибиз керек. Антпесе эч ким жардам бербейт. Аны билимдүү, аны кесипти туура тандаган инсан кылышыбыз үчүн биз өзүгө өтө көп запасты сабырдуулук, туруктуулук топтошубуз керек. Сизден туруктуулукту жана коопсуздукту күтөт. Ал арбалекет болуп, атасынын портерин минип чыгып кетет. Ушул убакта өтө көп балдар атасынын машинасын айдап чыгып,
талкалап койгон учур болот. Эми өзүн Кудай сактасын. Кыздар деле боюң ондон ашпай эле, чачың карап эле күзгүдөн жылбай эле. Анан бул учурда сезим күчөп, эмоция күчөгөндө сүйүү келет. Бул жагып калды, ал жагып калды. Анан бири-бирине балдар кыздарга кызыгып, кыздар балдарга, бул табигый көрүнүш. Бул этаптан биз да өткөнбүз. Сиз да өткөнсүз. Ошол адамдын ушул учурда эс тутуму, логикасы иштебей, эмоция, сезим көп алып учуп калат да. Ага биз баш болуп турушубуз керек. Мээси иштеген бир адам көзөмөл болуп туруш керек. Туруктуу жана коопсуз. Эмне болсо да ооба, мен сени жакшы көрөм, бирок бул кылганың туура эмес да. Канча эмне кылса дагы кечирүүгө туура келет. Мен жакында бирөө айтып атат, атасынын машинасын талкалагандан кийин өзү дагы талкаланып, эч нерсеге өзү ишенбей, мен колуман келбейт окшойт дейт. Эмне үчүн балдар машинаны алып чыгып кетип кой десе болбой. Ошо сезим азгырат да, ал чоң адам болгусу келет, машина айдап жүргүсү келет. Ага биз койбойбуз, анан жашыруун ошону ишке ашырат. Андан көрө ал жайык жерде, бир адам жок жерде машинаны айдатканга бир аз коюп беришибиз керек. Жана эң чоң жакшы буларга пайда берген достору менен кошо спортко берген аябай эркек баланын энергиясын чыгарганга жардам берет. Аны кысып, чекте урушуп, нотация окуган такыр кереги жок. Экинчиси, балага эч качан сын айтпаңыз. Мына өспүрүм балага сын айтуудан өзүңүзгө орозо кармаңыз. Мен деле ошол кыздарыма сын айтпайм. Азыр биринчи барып, сабактарың сонун аткарып, үйдө чачып отурган бойдон сабак аткарыш мүмкүн да. Көрсөң жаның чыгат. Үйдө жыйып алып сабак аткарбайсыңбы? Кыйратып койсоң дагы дегибиз келет, бирок сабактарыңды ушунча жазып койдуң, өтө көп жазыпсың. Чарчадыңбы? Кичине салып нолорду жыйып алсаң, үй жыйнак болсо, андан да башыңа жакшы кирет. Дешке туура келет. Антпесең урушуп кетесиң. Эшикте таш жаап, кылбай эле койдум, окубай эле койдум деп, окуусун да жыйыштырып коет. Эми биз ушинтип балага жалдырашыбыз эле калды эле. Кызы чоңойгондо жалдырашыбыз эле калды эле дешиңиз мүмкүн. Жок. Бул убактылуу экен. Убактылуу, алар өзүн кармай албай кетет. Сиз менен кээде ушуп кетиши мүмкүн, сиз менен талашып кетиши мүмкүн, кош сүйлөп коюшу мүмкүн, орой сүйлөп коюшу мүмкүн. Ошого конфликт баштабай эле койгонун соң. Эки адам урушса, эси баары күнөөлүү дейт. Эмоцияны колдоо. Биз позитив эмоцияны дайым карманышыбыз керек. Позитивден башташыбыз керек. Эмне жакшы иш кылды? Балаңыздын баардыгы өзү бакытта. Келип калдыңбы? Мен шогум келди. Ана чача турганым келди да, качан болот экен, ушуларды жыйып койсоң эмне болот деп, анан жыйдырып, эмоциясын позитивде карманга аракет кылышыбыз керек. Анан сени менен өзгөрүп жатат. Анан алар кээде аябай мындай кыжалат болуп, булугуп, өзүнчө эле туталанып, кыздар ушчактыгы уф деп, балдар дагы өзүнчө эле жатып тургусу келбей, анан эмне болуп атат, эч нерсе жакпай атат, туруңуздарчы, барыңыздар. Ой, сен подростковый, өспүрүм убактасың, азыр ушундай боло берет, сен мээң өзгөрүп жатат. Бул норма, бул өтүп кетет деп, ага кайра жол көрсөтүшүбүз керек. Сен көп иштерге жөндөмдүүсүң деп, биз ишенип балага тартуулашыбыз керек болуп калат. Анын ордуна биз эмне кылабыз көбүнчө? Кыйкырып бакырабыз да. Эми ушул окууга кызыгуунун төмөндөшү, демек баланын окууга кызыкпай койду, таштап койду эмес, жалкоолук эмес, менин табигый өнүгүү стадиясы. Ошол өтө маанилүү учурда бала окууну таштап койбогонго, жашоонун кызыкчылыгын улаганга, сиз аны колдоп, аны кайра сабакка кызыктырганга иштешиңиз керек болот. Туура мамиле менен, туура мотивация бере алышыңыз керек болот. Ошондо алар чыныгы чоң адамдын жолуна түшө баштайт. Бирок анын ордуна биз эмне кылабыз? Анын ордуна көбүнчө бакырып, кыйкырып, урушсак балабыз оңоло тургандай, кыйкырып бакырып, алардын мээсин аркага кетирип, ал бизге өчөшүп, окубай да коет, кылбай да коет. Себеби буларда өздүк пайда болгондо, мен чоң адаммын, мени эмне үчүн сыйлабайт деген ичиндеги муктаждык пайда болот. Ошондо сыйлап, ал менен жакшы сүйлөшүүнү үйрөнсөңүз, ага мотивация берүүнү үйрөнсөңүз, анда сиздерге оңой болот. Бул жерде биз суроо жоопко орун берели. Слайдтарым ушу менен бүттү. Азыр эки
өспүрүмдү мен дагы чоңойтуп атамын. Чоң кызым 17-ге чыгып кыйла токтолуп калды. Анан бул убак качан өтөт? Качан булар чоңоет? Чын эле бул өтүп кетеби? Жаман кыйналдык го дешиңиздер анык. Себеби мен дагы кыйналып акыры эне айласын таппай ыйлап жиберген учурга да дуушар болосуздар. Баланын өсүп жетилишинде аябай кыйынчылык ушул. Баягы бала кичинекей кезинде уйкуга зар болосуң дейт. Бала чоңойгондон кийин, кыздар чоңойгондон кийин эмне болот, бул кандай адам болот деп уйкуга көзүбүзгө келбей калган учур болуп калат да. Саламатсызбы? 12 жаштагы кызым эч укпайт дейт. Ошо укпагандын маанисин табышыбыз керек. Бул жерде укпайт дегенде кичинекейинен укпайбы же азыр эле укпай калдыбы? Же анын көңүлүндөгү нерсе эмне? Себеби биз балдарды укпайт дегенде жакшылап талдашыбыз керек да. Сиз мүмкүн көп талап коюп турсуз. Мүмкүн бала кызыңыздын кызыгуусу такыр башкачадыр. Ушул нерселерди эске алышыбыз керек. Балдарым отличник болуш керек деп эле балдар кычалат боло берем. Жок, андай эмес. Бала бактылуу болуш керек. Бала өзүнүн жашоосунан бактылуу болуш керек. Себеби 2-3 окуган балдар деле өзүнүн бизнесин таап алган болуп атат. Ошого бирок билимдүү болгону өтө жакшы. Кичинесинен кыйкырып келем, кызым 10 жашта, абийирим кетип калды ошондо. Этекке келип калган, жана бир аз өзгөрүп калган өзүңүздөр байкайсыздар. Ошондо кадимки ата-эненин кадыр баркы кетип, дагы кыйкырат да, апам бакырат да, көп болсо урасызбы деп таяк өтпөй калат да. Аябай жаның ачыйт. Эмне кылышыңды билбей айлаң түгөйт да. Ошого бул жерде 10 жашта болсо мүмкүн убакыт бардыр. Бизде көбүнчө өспүрүм кезде эң акыркы балдарды психокоррекция дейт. Тарбиясын оңдоп алганга, табиятын бир аз түздөп алганга шанс бар. Ошол убакта биз бакырып, кыйкырганды токтотушубуз керек. Башка балага уктуруунун, балага шык берүүнүн, мотивация берүүнүн жолун үйрөнүшүбүз керек болот. Анын да өзүнүн жолдору бар. Ал үчүн биз жакында 3 ноябрдан баштап бакырбаган апалар аттуу марафон баштап атабыз. Себеби бакыргандар аябай көп экенбиз. Бизде мындай бакырып, кыйкырып тарбияланган нормада эле сезилет, бирок азыркы балдар аны көтөрбөйт. Ушул өспүрүм куракка келгенде үйдөн качып кеткен, апасын укпай койгон, ал эмес апасынан кайра кол көтөргөндөр аябай көп баратат да. Тилиң өтпөй, айлаң куруп калып атат. Ошого атайын кантип бакырбаса болот? Муну биз 10 күн бою кантип бакырбасаңыз бала угат, эмне кылсаңыз бала дароо угуп кылып калат, кантип тилин табасыз, кантип окууга шыктандырасыз. Ушуларды бакырбаган апалар аттуу марафонубузда даярдап атам. Себеби муну атайын өзүнө берилип өтпөсөк болбойт. Баланын психологиясын, азыр нейропсихологияны көрүп атасыз. 13 жаштагы кыздарга кандай кылсак угат, балдарга кандай кылсак угат, анын методдору бар. Балаңыз ийгиликтүү болуш үчүн кандай жолдорду басып өтүш керек. Ага бакырбаган апалар аттуу марафонго катышуу үчүн WhatsApp номериңиздерди калтырыңыздар. Биз мисалы көрүп эле жүрөсүздөр, канча жылдан бери ушул багытта иштеп келе жатамын мен. Өзүм 5 балам менен да алып урушуп атамын. Сиздердин көйгөңүздөр мага тааныш, өтө жакшы тааныш. Себеби өспүрүм курактагы балдар менен иштешип, аябай чоң тажрыйба алып калганмын. Анча-мынчага сынбай турган, кандай кылсак аны шыктандыра турган жолдордун баарын изилдеп сиздер менен бөлүшөмүн. Мен балдарым сабакка кызыгуу жок. Муртатан бала менен кызык, баланы сабакка өзү кызыктырыш керек. Өзү эле окуй берген балдар болот, ал нар жагынан деген бул миф. Андай балдар 3% болот. Эгер балаңыз ушундай окуса, алар окуй берет. Эгер андай болбой атса, демек балаңыз менен иштешиңиз керек. Если уже бакырып үйрөнүп калсак, балага кантебиз? Оңолосуздар, өзүңүздөрдү оңдосоңуздар, чынында балдарыңыз, кыздарыңыз оңдолот. Бул бизде кыргыздарда эмоционалдык ачарчылыкты бизде ошондой тарбиялаган. Бул жерде паттерн деген бар. Биз өзүбүз келтек жеп, бакырган, кыйкырганды угуп чоңойгондуктан бул норма болуп калган, жана ошону биз кайра эле кайталайбыз. Эртең балаңыз, кызыңыз деле ошондой кыйкырчак, бакырчак болот. Сиздин курагыңызга жеткенде дал сиздей эле болуп калат. Себеби баланын баш мээси кичинекейинен эмнени көрсө, ошону түпкү аң сезимине түйүп алат дагы. Анан ал билинбей жүрүшү мүмкүн. Качан ал өзү апа болгондо ошол нерсени аткарат, андан башка нерсени көргөн эмес. Ошого уядан көргөнүн учканда алат деген ушул. Ошого сиздер азыр мисалы өзүңүздөр менен иштешип, бакырбай жакшы мамиле кылсаңыздар, балдарыңыздардын келечеги кадимкидей жакшы маанайда, позитив маанайда
өзгөрөт. Мен чоң балам азыр ошондой болуп атат. Аябай ишмалы, ага ишенип алып, өзүм жалгыз алым жетпей кыйналып атам, кыйкырып алып атам. Анан өспүрүм куракта ал өзүн өзү башкара албай аткандыктан ишти толук бойдон жоопкерчилик менен таштабаңыздар. Булар жоопкерчиликти жасай албайт. Бирок биз колдоп, ишенип, да кыласың, ооба, жасайсың деп ага ишеним көрсөтүп, аны мактасак, анан жасайт. Анан 21-22 жашка барганда өзү эле жасап калат. Ага чейин биз бир аз сабырдуу болушубуз керек. Менин балам 15-ке толот, такыр окуйт, кызыктырсам болобу, кичинем аябай, кечир, эмне кылсам болот. Кечир балдар анын муктаждыгы аткарылбай калган балдар. Аны талдап өтөбүз, аябай сиздерге түшүнүктүү болот. Мен ошого кыйкырам да, ошого бакырам, жакшынакай айтса кылбайт дешиңиздер мүмкүн да. Бирок баланын табиятын сиздер билбегениңиздер үчүн, анын жүрүм турумунун туура эмес болуп атканына, анын баланын табиятында муктаждыктар бар. Ошолорду эне билип аткарбаса, алар кечирленет, кыйкырынат, бакырынат, же агрессивдүү болот. Ушул нерселерди билиш керек. Балаңыз 15-ке чыгып такыр окуй аткан болсо, эми аны зордоп, уруп, согуп окута албайбыз. Ал эмнеге кызыгат? Ошол кызыгуусун, талантын табыш керек. Мисалы, балдардын 12 түрдүү интеллектинин түрлөрү бар. Ошону биз сиздерге беребиз. Кайсы бирине кирет сиздин балаңыз? Жакында эле бир эне мага консультацияга кайрылды. Көбүнчө эле бизге Америкадан, Россиядан, Кореядан, Египеттен кайрылышат. Анан баламды, алар көбүнчө баланы кантип өнүктүрөбүз деп кайрылышат да. Балам окууга кызыкпайт, ат эле болсо болду, атты чабып эле, атка эле өтө берилген дейт. Ал атка берилсе жаныбарга жакын бала жакшы болот. Ал ошол зооветеринария же башка жактан ушундай аттарды, мисалы, селекционер болуп, асыл тукум аттарды өндүрүп чыгара турган окууну окуса, аябай сонун окуйт. Ушул жактарды сиздер биздин билимдер менен, психологиялык билимдер менен ача аласыздар. Ошого сөзсүз бакырып кыйкыргандын ордуна анын жолун биздин марафондон тапсаңыз болот. WhatsApp номериңиздерди калтырсаңыздар, ал тууралуу, программасы тууралуу сөзсүз маалымат беребиз. Бизде көбүнчө ушу баланы тыйып, кыйкырып, бакырып атып, ал эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу экенин да билбей калабыз да. Бала өзү да билбей калат. Ошого сиздер биринчи бакырганды, кыйкырганды коюп, анын табиятын тыңшап, балаңыздын кызыгуусу эмнеде? Ошол жакта бактысы. Анын жолдорун, мисалы, 10 жолу бар, ошол 10 жолун бизден үйрөнсөңүздөр болот. Муну бөлүп, мисалы, 10 күн бою сабак кылып өтүп беребиз. Өзүнүн методдорун, тесттерди беребиз. Балаңыз канчалык эмнеге кызыгат? Өзүңүз карап, ошого жараша тапсаңыздар болот. Бакырып отургандын ордуна мүмкүн балаңыз такыр эле сабакка кызыкпаганы менен сонун бизнести алып кетиптир. Ал жагында караш керек да. Салам, биздин кайнем менен 10 жыл жашап бөлүндүк. Балам 5 жаш, мага келбейт. Биз жакта жаш бала жок, ал жакта достору көп. Эми аны жолдошуңуз менен чечишиңиз керек болуп калат. Кайнеңиз өтө жакшы караса, өтө жакшы тарбиялай турган болсо, эми балага шарт түзгөнүңүз оң болот. Сизге келбесе, муртатан энесинин мээримине көнүп калса, ал ошол бир жакта болуп чоңойгон жакшы. Бирок эки эшикте бала экиленип, ал жакта иш болсо сизге качып, сиз жакта иш болгондо аяка качып үйрөнбөш керек. Бир жакта болушу керек болот. Куйма кулак бирок китеп окугусу келбейт. Куйма кулактарга аудио китептер бар. Азыр жаңы технологияны өнүктүрүшүбүз керек. Ушундай жолдору бар да. Психология жана педагогика илими адамды өнүктүрүүгө өтө жакшы жардам берет. Ал өзүнүн окуулары бар. Сиздер аны элестете да албайсыздар. Мисалы, аны окугандан кийин көзүң ачылат. Балага, мисалы, куйма кулак балдарга өтө сонун методикалар. Алар менен балаңыз сөздү окуп отуруш керек эмес. Куйма кулак баарын угуп алып деле ошол боюнча өнүксө болот да. Туурабы? Саламатсызбы? Балам 14 жашта унчукпай сүйлөбөй койду. Баланын тарбиясы биринчи анын сезим тарбиясынан башталат. Адам башка макулуктардан сезими менен айырмаланат. Эмоция бул маймылда дагы бар, башка жакта дагы бар. Сезим бизде ата-энесин сыйлоо сезими, бир туугандык сезим, булардын баары жакшы мамиле менен тарбияланат. Бакырган, кыйкырган аны бузат. Мисалы, албетте булбул сайрап атса, кыйкырган короздун үнү ашып түшүшү мүмкүн. Бирок кайсынысы бизге жагымдуу? Биз баягы өтүмдүү болот деп эле кыйкырып бакыра берген болбойт ал.
баланын сезимин жакшылап талдап укканда сизге унчукпай койбой айтмак. Эмне үчүн балдар бизге айтпай койот? Өспүрүм учурда кыздар эмне үчүн сырын айтпайт? Себеби бизге ишенбейт. Урушуп беришиңиз мүмкүн, түшүнбөйсүз да, укпайсыз. А биз анын сезимин талдап баштасаңыз, анан баланын жан дүйнөсүнө сүңгүп баштайсыздар. Балам 12 жашта эч эле сүйлөбөйт, сүйлөшсөң кыска жооп берип коет, кечки сүйлөшсөң сүйлөбөйт, эмне кылсам болот. Бул жерде балдардын темпераментине, адамдын өмүр бою өзгөрбөй турган сапаттары бар. Бул темперамент деген түшүнүгү менен түшүндүрүлөт. Ушул темперамент боюнча да сиздерге тест беремин. Ошого өзү кем сөз, анча эле мамилеге же анча эле эмоцияга берилбеген балдар да болот. Алар нормалдуу эле, өзүн бактылуу эле сезет, бирок ушундай. А кээ бирки балдар бытылдап аябай сүйлөйт, оозун жаба албайсың. Жакшы бала дегенде, жакшы адам дегенде алардын түрү көп да. Жош, аябай жумшак, жакшы адамдар бар. Ошол эле учурда лидер, активист дагы жакшы адамдар бар. Жакшынын түрү көп. Ошого жооп берип сизге эле сүйлөй атса, анда бөлөк. А негизи эле жалпысынан балам ушундай десеңиз, башка, бирок өзүнүн оюн эркин айта алган, керек жерде өзүнүн укугун коргой алган болушу керек. Ал жагы дагы бар. Так, саламатсызбы эче, мен 12 жаштагы балам өтө жош, оюма бошураак, удобный бала болуп калган. Биз кыйкырып бакырганда балдар ушундай да болуп калат. Кийин чоңойгондо билинип калат да. Булардын потенциалын ачышыңыздар керек. Лидерлик сапатын өнүктүрүшүңүздөр керек. Анын да өзүнүн жолдору бар. Чынында, алардын биринчи жолу бул чечендик өнөргө, сүрдү жеңүүгө балдарды жөнөтүшүбүз керек. Кадимкидей жардам берет. Бирок аны сиз менен эмес, достор менен албетте. Балам 14 жаш, улам эле мугалимдер жалып кылып атат, үйдөн дагы тоотпойт. Акырын алдап сүйлөсөм, ой, норма сүйлөңүзчү дейт. Норма болгондо кандай? Мисалы, балдар менен сүйлөшүүнүн техникалары бар. Өспүрүм менен сүйлөшүүнүн өзүнүн техникалары бар. Алар үчүн биринчи орунда ишенин. Сиз ага чоң адамдай ишенип, нормалдуу сүйлөйсүзбү? Жаш балага ошо алдап атасызбы дейт да, ошого булар билет. 12 жаш ушул өспүрүм жашка чейин баланы алдаса болот. Антип мактап койсок болот, бирок андан кийин ал өзүнүн башы иштеп, анализ кылып, салыштырып, өзүнүн башы иштеп, өзүнүн ою пайда болгондо, антип алдабай эле коюңуз. Жөн эле деп алдамай да калат. Адамча, чоң адамча сый мамилеге өтүүгө туура келет. 9 жаштагы балам тарынча, кекчил, не кылсам болот? Тарынча, кекчилдер да ушул темпераментке байланыштуу же үй бүлөдөгү абалга байланыштуу? Темпераментке байланыштуу болгондо, аны өмүр бою да бир аз тарынчагыраак болушу мүмкүн, бирок жазса болот. А сиз тарабынан басым көп болуп, үй бүлөдө ушундай баланын муктаждыктары каралбаса, туура тарбия берүүнү эч ким билбесе, ал тарынып, өзүнүн оюн айта албай, анан акыр жек көрүп кекчилдик өтөт да, ошого туура тарбиялоо билимин алышыңыздар керек. Мен муну туура кылып атмын, муну туура эмес кылып атмын деп сөзсүз ушул билимдин негизинде гана өзүңүздүн ишенимдүү кадамыңызды жасай аласыздар. Кантип кызыктырсак болот? Варианттарын айта кетиңчи. Эмненин варианттарын? Толук суроо жазбасаңыздар, башындагы аркылуу суроолор болуп түшүнүксүз болуп калат экен. Саламатсыз, менин 2 кызым аралыгы 1 жаш, тез урушуп кетишет. Бул норма. Бир туугандар урушканы, атандышканы, бири-бирин аябай ушундай адилеттүүлүк сурап турган норма. Бирок ошол учурда бир тууган кандай мамиле болуш керек, кандай бири-бирин сыйлаш керек дегенди айтып турушубуз керек. Тарбиялап туруу деген ушул күнүмдүк. Тарбияда танапис жок. Тез урушуп турушат, бирок биз аны бакырбай, кыйкырбай, туура жолго салууну билишибиз керек. Ар бир үйдө урушат. Менин балдарым деле эрегишет. Бирок аны туура жолго салса болот. Жакшы сөз менен, ал үчүн өзүнүн методикалары бар. Ошого бакырбай, кыйкырбай, жакшына эне болоюн дегендерге сөзсүз бул жаныңыздарга дары. Марафонду даярдадык. Өзүңүздөргө күйсөңүздөр сөзсүз окуңуздар. Бүгүн катталгандарга скидка бар. Негизи биз 1,5 миң деп атканбыз. Азыр бүгүн катталгандар 1200 менен катталат деп айтышты, азыр менеджерлер. Ошого өзүңүздөргө күйүп катышып калыңыздар. Катышпасаңыз деле бизге башкасы бирөөсү жазыла берет. Сиздин маселеңиз чечилбей калат. Менин балам такыр окубайт, бөбөгүн сабайт, айтсаң үйдөн качып келбей коет. Канча жашта экенин айтпапсыз. Бул жүрүм турумдардын нар жагында
арт жагында баланын сезими жатат. Балада 6 табигый муктаждык бар, психологиялык. Ошону билишиңиз керек. Ошолорду билсеңиз, ошолорду санап берип талдап чыксак, сиз эмнеден балаңыз ушундай болуп атканын байкайсыз. Көрсө, түйүнү чечилет. Бул терең окула турган сабак. Бул дароо бир-эки сөз менен түшүндүргөнгө болбой калат. Бирок балдарыңыздарга күйсөңүздөр, сөзсүз окуйсуздар. Күйбөсөңүздөр, баягы өзүңөн чыккан өт жаман деп балаңды же бирөөгө жамандай албайсың. Ошону окугандан башка эле жок. Ассаламу алейкум, кызым 6 жаш, 1-класска барды. Сабакты жай түшүнөт. Кандай ыкма колдоном, урушуп алып жатам? Жок. Айрыкча 7 жашка чейин, айрыкча 1-класста катуу урушуп, уруп, катуу тийип сабак кылдырбаңыздар. Сабак жазуу, окуу аябай көңүлдүү өтүш керек. Мактоо менен, сонун маанайда. Сиз ага чоң адамдын талабын коесуз да. Бат-бат окуп, бат-бат жаттабайсыңбы? Отуруп, 1 саатта жазып бүтпөйсүң. Ал отура албайт. Алардын көңүл буруусу 5-10 мүнөт эле ол, анан усидчивость бара-бара калыптанат. Ошого бул ыкманы колдонбоңуздар. Ал менен канча болсо ошончо отуруп, жакшынакай айтып, жагымдуу, жумшак мамиле кылып окутуңуз. Саламатсызбы, 7 жаштагы балам коркок, oyun айта албайт, эмне кылсам болот? Коркоктордун айттык, таарынчактардын 2 түрү бар. Биринчиси бул нар жагынан темперамент ошондой адамдар бар. Же экинчиси бул сиздин катаал мамилеңизден коркок болуп калган. Кайсы бири ошого жараша индивидуалдуу жооп бериш керек болот. Айтканды укпайт, телефон колунан түшпөйт, урушсам да телефондун бери болбойт. Урушкан, урган менен телефондун бери кыла албайсыздар. Айрыкча өспүрүм балдарды. Азыр балдар башкача. Мурунку бизге окшоп апабыздан урушуп, унчукпай окуган балдар жок. Азыр урушуудан, ургандан, бакыргандан эч пайда жок. Балаңызды алыстатасыз. Мисалы 13-14 жыл баккан балаңыз сизди бир карабай үйдөн качып чыгышы мүмкүн, же үйдөн кетип ошол бойдон дайыны жок болуп кетиши мүмкүн. Андайды эч ким каалабайбыз да. Ошого ал менен мамиле кылууну, мунасага келүүнү, телефондон башка нерсеге кызыктырууну үйрөнүшүбүз керек. Бул аябай маанилүү. Муну ар бир сабакта өтүп чыгабыз биз. Телефондон кантип арылсак болот, балага лидерлик сапатты кантип өнүктүрсөк болот, кантип кызыктырсак болот, талантын кантип ачсак болот. Булар чоң, мисалы 15 жылдан бери мен тарбия жаатында жүрөмүн. Психология боюнча 5 жылдан бери жүрөмүн. Ошол нерсени талдап, четинен айтып беришим керек болот. Балам 14 жашта өзүнүн кичине балдар менен ойнойт дегенде, ошолор менен психологиялык жактан өзүн эркин сезсе керек. Аларды чоңойтуш керек болот. Мен балам тамеки тартып жатат, кантип таштатам? Тамеки тарткан балдар бир канча себептен улам тартат. Биринчиден, буларга чөйрөсү таасир этет. Өспүрүм куракта чөйрө ата-энеден дагы биринчи орунга чыгат. Эгер достору тамеки тартып жатса, сөз тартат. Кыздар да тартат. Экинчиден, өзүн чоң сезгиси келет. Үчүнчүдөн, үй бүлөдө атасы тарта турган болсо, же башка бирөө ал авторитет көргөн бирөө сигарет тартса, сөз ошону тарткысы келет. Ошонун себебин аныкташыбыз керек. Биз мисалы дароо эле маселени жоюп коюшту каалайбыз да, анын түп тамырын издеп чыгышыбыз керек болот. Удобный баланы тың болуш үчүн кандай ыкма колдонсот? Канча жашта мисалы? Удобный деген биз каалагандай бала болуп калат да. Удобный баланы тың болуш үчүн анын биринчи темпераментин аныктайбыз. Темперамент бул табигый тубаса бала менен жаралган жана өмүр бою коштоп жүрө турган. Кээинки балда шашма, аябай тез сүйлөгөн, тез кыймылдаган, тез баш чаккан. Кээинки балда шашпай, жай кыймылдаган, иштин майын чыгарган балдар бар, өзүнүн ар жагынан тыккан балдар бар. Кээинки балдар былжырап эле, жаштайынан ыйлак, көз жашлар, тарынчак, сезимтал ушундай балдар бар. Буларды кайсы бирине кирет сиздин балаңыз? Кайсы бирине кирген балаңыз удобный болуп калды? Ошого жараша индивидуалдуу подход түзүш керек. Удобныйлыктан акырындап чыгарса болот, бирок баланын потенциалын көтөрсөңүз болот. Сүрдү жеңдирсеңиз болот, сонун незер бала кылсаңыз болот. Бирок анын балаңыз кайсы типке кирет, табиятын биринчи тактап алышыңыз керек. 12 жашта кызым бар, өз оюн айта албайт, бир нерсе сурасаң ушуну каалап жатасың десем билбейм деп жооп берет. Бул кичинекейинен тартынчак кыздар болот, анан эмне каалайсың, эмне каалабайсың дегенди кичинекейинен башташыбыз керек. Бизде андай жок да, биз өзүбүз табияланган эмеспиз дагы, көбүнчө билбейбиз. Ошого балдардын потенциалын көтөрүшкө сөзсүз эне
билим алыш керек. Антпесе кантип азыр мисалы сөзсүз бирөөсү кайсы жагып атса алы бер. Ал коркушу да мүмкүн. Муну алып алгандан кийин апа мынтип коебу же кандай болуп калат. Эмне болсо дагы ката кетирүүдөн коркпогонго үйрөтсөк татынбай калат. 3 жаш балам, 5 жаш кызым бар. Мага эшиктен гүл алып берет, жагалдан атамбы же норма мурда бакырып кыйкырат элем. Жок, бул жакшы, эң жакшы. Негизи балдар, кыздар өтө таза табияттуу, дили таза, жүрөгү таза болот. Балдарга биз бакырып кыйкырганда анын 99%-ында баланын күнөөсү жок. Аны биз өзү көтөрө албай эле, баланын табиятын түшүнбөй эле, анын жүрүм турумунун себебин билбей эле кыйкыра беребиз. Айрыкча биз жөн эле кайын журттан, жолдошубуздан же ишибизден алган негативди баладан чыгарып, ошо ачуубузду ошонун чыгарып, жашоодогу наразычылыгыбызды баладан чыгарып эле жүрөбүз. Көпчүлүк учурда ушундай далилденген. Көңүлүңүз толбой атса, үйүңүздө ремонт жок болуп атса, бизнес кылбай үйдө бала кара отурган болсоңуз, баладан чыгарасыз. Анан бала акыры айта берсең бети катыйт, ура берсең эти катыйт. Анан айтканды кылбай турган болуп калат. Да негизи нар жагынан ар бир бала апасын ушунчалык жакшы көрөт. Сизди биринчи гүлдөрдү көрсө сизге алып келип берип, ушинтип эле жүргөн болот. Биз ошону туура эмес көңүлүн кайтарып, акыры балага көңүл бурбай, ал сизге таарынычы жек көрүндүгөтүп, акыры сизге чужой болуп кетет. Бул мындай сезимдердин баскычы бар да. Башында баары жакшы көрүп эле балдар чоңойот, анан эле барган сайын суздашып барып, акыры конфликт болуп, анан көргүсү келбей, уккусу келбей, акыры сизден качып, анан эмнеге балам мындай болуп калды, эмнеге кызым ушундай болуп калды. Андан бери бакырасыз, кыйкырасыз, укпай эле кетип калат. Аябай жаның ачыйт да. Анын ордуна биз бакырганды, кыйкырганды коюшубуз керек. Жана баланы кантип кызыктыруу, кантип тарбиялоону окушубуз керек болот апалар. Мунсуз аз баланын жашоосу кыйын болуп баратат. Азгырыктар көп, мурункудай бизге окшош табигый өнүгүү болбой атат. Аябай жаман азгырыктар болуп атат. Алардын баардыгынан балабызды оолак кылып, эсен аман эси менен эр жеткирип алсак, билимдүү кылып алсак, бул өтө кыйын жумуш болуп атат да. Ошого ушундай курстар, марафондорду биз иштеп чыгып атабыз. Убагында мага эч ким жардам бере алган эмес. Мен аябай ушундай курстарга муктаж болгонмун. 5 баламды чоңойтууда мен туура эле кылып атамбы, кандай кылсам балам жакшы окуйт, кандай кылсам, анан ошонун баарын өзүм окуп чыгып, анан сиздерге бөлүшүп атам. Анан сөзсүз окугандын таасири өтө күчтүү болот. Саламатсызбы? 11 жаш кызыгуу жок, өтө спокойно, эч нерсе кызыкпай жатат. Эч нерсе кызыкпаган бала болбойт. Ал кызыгуусун өзү таппай калган бала болот. Ошону табышып, ал менен кошо иштешип, анан кийин адам кыласыз. Жанагы кыйын адамдардын, ийгиликтүү адамдардын апасы кыйын болгон. Ошолор эпчил болгон, эстүү болгон, кыракы болгон, кемеңгер болгон, баласынын эмне жакшы экенин билип берген да. Ошондуктан баарыңыздарды азыр билбей атамын, мен көп эле балага үч келтирип урушуп кыйкырып коюп атам десеңиздер, бакырбаган апалар аттуу биздин марафонубузга келиңиз. Биз бир нерсени окуп үйрөнбөй сайын туура кыла албайбыз. Азыр ушундай, мисалы, бир торту жасасаң деле, же салат жасаганда деле тойго бирөөгө заказ берип койгон жакшы. Каттама жасап, ооба, борсок жасай алам мен, аны билем. Каттама жасаганды билем, качан жасаган, бирок ошол той күнү жасасаң жаман чыгып калат да. Андан көрө ошо салат жасаганга анын акчасын берип, каттаманы бирөөгө берип, өзүнүн ишин аткаргандан эле үйрөнүп алып, же ошонун керектүүсүн алсаң ошол туура. Баарыбыз эле бала тарбиялоону билебиз, бирок анын майда чүйдөсүн, психологиясын биз билебиз. Бизден кошумча окуп алып, жашооңузду тыкан кылып, өзүңүзгө тың болуп, анан балаңызды ишенимдүү тарбиялап алыңыз. Болду. Андан башка азыр жашоодо айла жок болуп калды. Түшүнүп түшүнбөй, ана мына тарбия берсек, кийин балдарыбыз кандай чыгат? Андан көрө окуп алганыбыз оң болот. Мисалы, пирог бышырсак деле жөн эле продуктун кетирип, ар белекет бышыра бербей, андан көрө рецептти жакшы үйрөнүп алып кылганыбыз туура да. Ысырап болбойт, туурабы? Ошого баарыңыздарды биздин курстарга чакырабыз. Биздин курстар, марафондор акылуу, бирок өтө эле аз акчада, себеби баланын тарбиясы баа жеткис, баалуу нерсе. Кийин сыймыктан жүрө турган кыздарыбыз, сыймыктан жүрө турган балдарыбыз болушун каалайбыз. Мен деле ошону каалайм.
Сиздер менен биргеликте ошону ишке ашырууга бел байлап чыкканбыз. А бирок убактыбыз кетет, канча адамдар убара болот. Ошонун эсебинен 20-30 кыз иштейт. Алардын айлыгы чыгыш керек. Ошого биз платный кылганга өткөнбүз. А бирок ал нерсе бир жерге кирип чай ичип чыксаң эле 1-2 миң кетип атат. А бирок буга биз 1-2 жылдык эмес, өмүр бою керек болгон билим аласыздар. Билимди өтө терең жана өтө жакшы беремин. Менин курсумда окугандар билет эфирлерде. Ошого ойлонбой, ушуга чейин ойлонуп жүрдүм дегендер, ойлонбой туруп жазылыңыздар. Кийинки курска сөзсүз өзүңүз даяр болуп калганыңызды билбей каласыз. Себеби баланын энени баладан сынабасын. Эгер балаңыз начар чыкса, кыз бала начар чыкса, энени күнөөлөп жатып калышат. Сенин тарбияң болуп карабайсыңбы? Тарбиялабайт белең. Ошондо окубайт белең. Берет элем акчаны дешет. Бирок анда кеч болуп калат да. Ушундай кеч болуп калат экен. Кеч болгондор аябай бизге көп кайрылышат, бирок биз аны оңдой албайбыз. Миллион берсе да оңдой албайбыз. Себеби адам баласы бул калыптанып бүтүп калат. Жаман жолго жүрүп кетсе кыйын. Ошого ар бирини өзүнө күйүп, марафондорго, курстарга сөз катышыш керек. Эне болдуңузбу, болду, башка эле жок. Жакшылап, жакшы эне болгон үйрөнүп алыңыздар, китептерди алыңыздар. Азыр сонун китептер бар. Интернеттен көп окуңуздар. Анан көңүлүңүз тынч, сонун тарбиялап, анан жемишин көрүп, сүйүнүп, көңүлүңүздөр ачык жүрөт буюрса. Баарыңыздардын балдарыңыздар эң мыкты болушун каалайм. Өзүмө каалаган, өзүмдүн балдарыма каалаган бийиктиктерди, ийгиликтер сиздерге да каалайм. Бирок ал үчүн азыр биз иштеп калышыбыз керек. Азыр иштей турган убакыт, кийин алардын мөмөлөрүн бирге жыйнайбыз буюрса. Марафондо көрүшкөнчө, эфирди сактап коеюн. Суроолор аябай көп. Мен жалгыз баарыңыздардын суроолоруңузга жооп бере албай кетем, бирок баарыңыздар топтоп курс өтүп бериши мүмкүн, марафон өтүп бериши мүмкүн. Ушул сакталган сабактын аягына WhatsApp нөмүрүңүздү калтырып койсоңуздар болот. Менеджерлер сиздерге кол бошогондо байланышат. Жакшы туруңуздар.